Салам достор. Адаттагыдай эле Москва шаарынан жалпыңыздарга салам жолдойм. Президенттин пресс маалыматынан кийин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан деги эле ушул Адахан Мадумаров болобу, Нарматова болобу, деги эле ушул партиянын мүчөлөрү жооп берип койгула. Президенттин айтып аткан дооматы туурабы, канчалык деңгээлде бул эмне себептен ушундай жолго барып, бир гана Мадумаровду жамандап жатат деп ушинтип айтып атышат да. Урматтуу мекендештер, кечирээк жооп бергендигим үчүн кечирим сурайм, анткени Москвада азыр деле эми кеч кирип баштады. Жумуштар менен алек болуп, сиздерге байланышка чыга албадык. Садыр Нуркожоевичке айтат элем да. Садыр Нуркожоевич, сиздин ушул интернетти карап, өзүңүз бар жок пиар компанияңызды башкарып, ушул массалык маалымат каражаттары менен байма-бай байланышып, өзүңүз ушул пиар компанияны жетектеп карап турарыңызды мен билем дебесем дагы, мен билип жүргөнмүн. Кезинде өзүңүз ушул журналисттерге макалаларды жаздырып, өзүңүз ушул могу жол менен ушундай пиар кылсаңар болот, бул жол менен таратсаңар болот деп ар дайым өзүңүз ошол макалаларды жаздырып, китептерден бери жаздырып, өзүңүздү пиар кылып элге таанытчу элеңиз. Анан эмне себептен ошол баягы мен билбейм деле, Фейсбукту окубайм деле дейсиз. Орозайым Нарматова тууралуу деп мен тууралуу берген суроолорго дагы жооп берип өтүп турсуз. Мен эч кимге жамандык каалабайм, мекендештер. Бирок мен ошол жердеги баягы мага моралдык соккуну, мага болгон ошол убакыттагы ушундай бир кемсинтүүнү, мага болгон ушундай бир урматсыздыкты өзүмдүн ичиме гана жутуп, ичиме гана сактап келдим эле. Анткени жашоодо адамга эң катуу сокку бул жакыныңды жоготуу экен. Ата эне өтмөк мурас экен, бирок бир бооруңду, бир тууганыңды жоготуудан өткөн азап жок экен да. Ооба, мен турмушкор элекмин. Менин бала чакам жок. Ал сезимдерди билбеймин. Бирок менин эң жакыным бул бир боорум эле. Москвадан өзүмдүн бир боорумдун табытын алып барыш мен үчүн өтө катуу, ушунчалык кандай десем, дүйнөм кулап, абдан катуу бир эмоциялык мындай чөгүп турган абалда элем да. Менин телефонумду билишет, социалдык тармактарымды билишет. Кезинде ушу Садыр Нуркожоевич айтып атат, Орозайым Нарматова мага жардам берип жүргөн депчи. Садыр Нуркожоевич, биз сизге жардам берген эмеспиз. Биз сиздин артыңыздан куугунтук көргөнбүз. Ошол ыраматылык бир тууган байкем, акем, агам сизге кызмат кылып жүргөн. Үйүнө чайга чакырган. Чайын ичкенсиз, тузун жегенсиз. Биз да сиздин үйүңүзгө барып конок болгон учурлар болгон. Бирок башыбызды канжыгага байлап коюп, сизди адилетсиз камаганда, ошол жерде дагы сиздин командаңыздын ичинден жаш кыз сен курчсуң, бар сен ушул сөздөрдү чыгып айт дегенде Атамбаевдин, ушул Абдилсегизбаевдин мыкаачы бир аракеттеринен коркпой башымды байлап мен турганмын ошол жерде. Мен бир да жолу милдет кылып сизге кандай жардам бергенибизди, сизди ушу түрмөдөн чыгып калсын деп кандай гана аракеттерге барганыбызды бир да жолу милдет кылып айткан эмесмин. Анткени бунун бар жогу мамлекет үчүн, эл үчүн деп эсептейт элек. Бул сиздин гана жеке пайдаңыз үчүн эмес. Ушул азамат түрмөдөн чыкса, эли жери үчүн өзүнүн эмгегин кошсо, Кыргызстан өнүгөт деген аруу тилектердин, ушундай бир аруу тилектер менен жүргөн адамдардын бири биз болчук. Менин үй бүлөм эле. Мен ыраматылык апам рак оорусу менен ооруп атканда дагы сиздин сотторуңузда күнгө чыгып отурганга болбойт десе дагы сотторуңузга барып чырылдап ыйлап келчү эле. Мен ошо ыраматылык тайкелерим дагы ошол жерде жүрчү эле, сиздин сотторуңузда. Бирок
эмоция үчүн кечирим сурайм, анткени ошол кайра эле ошол нерселерди мен өзүмдүн жон теримден өткөрүп атам да азыркы учурда. Бирок ошо Садыр Нуркожоев, сиз жакшы билесиз, мен сизге бир гана жардам гана берген жокмун. Биздин жаштыгыбыз, биздин курчтугубуз ошол мезгилде, убактыбыз, бир гана кандай десем, адамдык болгон ишенич, үмүтүбүз сизге байланган эле. Бирок мен ошол үмүттөрдү актай алдымбы деген суроону сиз өзүңүзгө саласызбы деген кеп бар да. Мени телефонума чалып деле тергөөгө чакырса болмок. Сиз бүгүн айтыптырсыз, ал деген кыргыздын мыкты жигиттери барсыңарбы деп чакырык таштаптыр. Мен эмнеге чакырык таштадым? Мыйзамдуулукка чакырык таштадым. Өзүңөрдүн жериңер үчүн, элиңер үчүн, өзүңөрдүн тагдырыңар үчүн күрөшкүлө деп чакырык таштадым. Сиз камалып отурганда да мен ошол азаматтарга чакырык таштайт элем. Азаматтар, силердин азаматыңарды Кумтөр маселесин көтөрүп атканда камап койду. Эмне унчукпай отурасыңар? Намыс барбы силерде деп мен ошондо дагы ушундай эмоция менен, жалындуу жүрөк менен мен чакырыктарды таштайт элем. Ошондо азыркы кыйкырып жүргөн сиздин гүлзадаларыңыз, бекзадаларыңыз унчукпай отурчу. Бири чыгып ачуу чындыкты айтып койгонго жарачу эмес. Керек болсо Айгүл жеңе дечи элек, мына сиздин жубайыңыз ошо деле бизди астыга салып коюп, сүйлөгүлө кыздар деп бизди ушинтип тукуруп коюп отурчу. Ошондо да биз сиздин чындыгыңыз үчүн күрөшөт элек. Азыр эмне болду? Мен кайра ошол чүкөдөй кызга теңелмек белем. Мага теңелүүнүн кереги жок. Сиз акыйкаттык үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшүңүз. Кечирип коесуз, бирок сиздин деңгээлиңиз жетпей атат. Өзүңүздүн деңгээлиңиз жетпеген нерсени бирөөлөргө төңкөрүүнүн эмне кереги бар? Баягы эле мурдакы президенттер басып өткөн катачылыкты сиз дагы кайталап атасыз. Болбойт мындай, жарабайт. Орозайым Нарматованы жөн эле кармап кеткен жок. Бир чоң Батукаевди, кылмышкерди кармагандай 5-6 милиция алып барып алып, менин гигиеналык каражаттарыман бери сумкамды аңтарып, менин агамдын табытын алып барган, ошол табытты моргтон алып чыккан жердеги ошол кагаздардан бери текшердиңер силер. Ушунда эмне чыгат экен деп. Эмне мен баскынчымынбы? Адам өлтүрдүмбү? Бирөөнүн алдап акчасын алып алдымбы? Же бирөөнүн турмушун буздумбу? Мен кан жутуп жүргөн мигранттардын биримин. Ошол күнү мен кансырап, жүрөгүм жараланып турган учур эле. Бирок адамгерчиликтүүлүккө барган жоксуз. Бул сиздин бийлигиңиздин учурунда болуп атат. Мен ошондо да көз жумуп унчуккан жокмун. Бирок шайлоо астында бизге каралоо жасап, ушундай бир арзан пиар, кара пиар кылгандыгыңыз бул сиздин деңгээлиңизди көрсөтүп койду. Мен ар дайым ойлойт элем да, ушул Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаровду үгүттөп, ушул Ташиев сыяктуу көптөгөн саясатчылар, Адахан Мадумаров сыяктуу таза саясатчылар менен Садыр Жапаровдун бирикпей келишине күнөөлүү депчи. Бирок мен бүгүн да бир жолу ынандым. Мунун бар жогун, жанагындай фейктердин, троллордун бар жогун сиз гана жалдап, мурдакыдай эле кара пиар менен алектенип, мурдакыдай эле бар жок максалык маалымат каражаттарды көзөмөлдөп турушуңузга дагы бир жолу ынандым. Бул Ташиев болобу, башка саясатчылардын бул жерде эч кандай тиешеси жок эле. Сиз өзүңүз Адахан Мадумаровдон кызганып, эл мага караганда Мадумаровду колдоп кетпесин деген бир коркунучуңуз бар окшойт жүрөгүңүздө. Андай эмес. Эрегиштен эр өлөт дейт элибизде. Бул туура эмес. Мени жөн эле ошол барып сурап койгон жок. Мени ошол моралдык басмырлоого кабылтып, ошол жерде менин агамды жоготуп, жеңем чыркырап, мен Кыргызстанда эле калып калайын дегенмин. Бирок жеңем чыркырап, энилериңе керексиң, сиңдирлериңе керексиң, мени менен кошо бар дегендиги үчүн, Орусияга келип агама Куран окутушубуз керек болгондугу үчүн мен шашылыш түрдө агамдын 40 күндүгүн өткөрүп, анан келаткан элек. Бирок ошол жерде Кыргыздын жөнөкөй бир карапайым кызына теңелип, ушул приказды берген сиздин досуңуз Камчыбек Ташиевдин бөлүмү тарабынан болуп атат. УКМК тарабынан ушул иш козголуп, анан милицияга төңкөрүп коюшту булар. Урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат. Сиздердин чырылдап, чыркырап тургандыгыңыздар үчүн мен азыр басып жүрөмүн. Бирок бул жерде менин гана же болбосо кайсы бир адилетсиз куугунтукка калган Жеңиш Молдокматовдун болобу көптөгөн мекендештердин гана укугу тебеленип жаткан жок. Жалпы мекендештердин укугу тебеленип атат.
Ушул жерден билсеңиздер болот. Дагы деле президенттин айткан дегендей элдин эмес, президенттин баягы эле бир уч топ жемкорлордун, бийликтин, коррупционерлердин гана айткан деген эл баягы эле кыйналып, ачка калып, кымбатчылыкта оокат таба албай аткандыгын байкасаңыздар болот. Мына мен өзүмдүн кармалуум, ошол кездеги менин башымдан өткөн эмоциялар, кайгы, азабым бар жогу тууралуу сиздерге кенен азыр ачык акыйкат айтып берип атам. Эмне мен Садыр Нуркожоевич бошотуп кой дегенге рахмат айтышым керек беле. Эгерде мен күнөөлүү болуп кармалсам, анда рахмат айтмакмын. Бирок мен күнөөлүү эмес элем да. Мен бир тууган агамдын, мигрант болуп жүргөн агамдын табытын алып барып, кайра келаткан элем. Мен эч кандай кылмыш иш кылгандыгым жок. Азырда эмоциянын аркасында абдан бир баягы жүрөгүмдө толкундоолордун атынан сиздерге толук түшүндүрүп бере албай атам. Ал эми Садыр Жапаровго айтат элем. Сизге Баткенде 36 адам күнөөсүз өлдү. Баткенде маселесин кантип чечесиз? Канткенде ушул маселе чечилет? Ошого ким жоопкерчиликтүү? Чек ара маселеси канткенде чечилет деп жооп берди. А сиз болсо 36 адамдын каза болгондугу тууралуу айткан жоксуз. Сиз ишенип шайлаган Мариповдун Төрткөл Тажикстанга өтүп кетти деген сөзүн айткан жоксуз. Тажиктер келип Төрткөл тараптан согушту баштаганын айткан жоксуз. Сиз ошол эле жана 200 метрден ашык жерде Мурдали Жээнбековдун бийлиги көтөрүп чыккан протоколду көтөрүп алып, өзүңүздүн тарых астында кара тамгалар менен жаза турган, унчукпай отурган коркоктугуңузду жашыруу максатында Мадумаровду жер сатып жиберген, берип жиберген, ушундай катачылык кылган. Бирок ал юридикалык күчкө ээ эмес. Тажикстан тарап ушуну кармап алып, бизге ушундай чыр-чатак чыгарып атпайбы деп айттыңыз. Жок, тажик тарап сиздин алсыз бийлигиңиз тургандыктан, сизди тоготпогондуктан, сизди кимсиң, адамсыңбы, президентсиңби деп эсептебегендиктен бизге баскынчылык кылып келди. Бизге баскынчылык кылып келип, Тажикстандагы ушул баскынчылар бизге кол салып атканда сиз унчукпай отурдуңуз. Кыйын экенсиз, өзүңүздүн денеңизди калкан кылып, элиңизди коргоп калбайт белеңиз. Кантип ар намысыңыз, абериңиз чыдап отурат. Сиз мен президент болом. Эч бир кыргыздын көзүнөн жаш төгүлбөйт. Алар кыйналбайт. Жаркын келечекке жетет деп убада берип президенттикке келдиңиз да. Өзүңүз айтмакчы, көпчүлүк эл сизди колдоду да. Анан сиз коргой албасаңыз, алардын таламын талаша албасаңыз, ага Мадумаровдун эмне күнөөсү бар? Протокол эч качан юридикалык күчкө ээ эмес деп Камчыбек Ташиев 1 жыл мурда дебатта өзү айтып чыккан. Эгерде ал юридикалык күчкө ээ эмес экендигин билбесеңиз, Ташиевден сурап койбойт белеңиз. Каркыра маселесинде Адахан Мадумаровдун күнөөсү жок деп сиздин бийлигиңизди колдоп жүргөн Алмамбет Шыкмаматов чыгып айтты. Бул дайыма саясатчылардын чыгарган каралоосу. Адахан Мадумаров ак киши, бул жерде анын кемчилиги жок деп айткан. Анда сиз Шыкмаматовдон кеңеш сурап койбойт белеңиз. Раматылык Чубак ажы айткан, жерди берип жиберген, жерди алдыртып жибердик деп ар дайым Мадумаровду күнөөлөп келет. Бул туура эмес деп. Жок дегенде Чубак ажынын жаркын элеси үчүн ошонун кайрылуусун көрүп койбойт белеңиз. Бакыйган президент болуп отурасыз. 1 жылдан бери бир Мадумаров 40 жашында жасаган эң алгылыктуу иштеринин бирин жасай албай отурасыз. 1 жылдан бери президенттик сиздин колуңузда турат. 40 жашында кыргыздардын, ушу кыргыз мамлекетинде диплом алган биздин мекендештердин диплому менен Орусияда врач болуппу, мугалим болуппу, кайсы тармакта болбосун, ошол диплом менен иштеше бере турган мүмкүнчүлүктү Мадумаров келишим кылып түзүп берип койгон. Мадумаровго рахмат. Көптөгөн биздин мекендештер өздөрүнүн диплому менен Орусиядан нан таап жеп атат. Мадумаровго рахмат. Көптөгөн биздин мекендештер кыргыз айдоочулук күбөлүгү менен ушул жерде иштеп атат, такси кызматында. Мадумаров вице-премьер-министр болуп туруп 5-6 ай эле иштеп,
ушундай бакыйган чоң келишимдерге кол коюп коюптур. А сиз кандай келишимге кол койдуңуз? Сиздин тарапташтарыңыз айтып атат. Түркияга барып келди, Казакстанга барып келди, Орусияга келди. Ошол жерлерге келип эмне келишимдерге кол койдуңуз? Түркмөнстанга барып алып келген помидорлоруңузду мактайлыбы? Тажикстан тарап менен тең ата сүйлөшө албай, биздин 36 жараныбызды өлтүртүп коюп, унчукпай өзүңүз жүгүнүп барып 40 чыга электе ошолор менен кол алышып, бизди уяткарган сизге рахмат айталыбы же? Садыр Нуркожоевич, кезинде сизди президент болсун, ушул киши президент болуп калса кыргыздын тагдырын өзгөртөт деп Кудайдан тилеп намаз окуп, ак батабызды берип жүргөн биз элек. Бирок ошол аруу тилектерди аткара албай жатасыз, актай албай жатасыз. Эмне себептен? Жөнөкөй эле ушу өзүңүздүн кыла албаган ишиңизге чычалап, Мадумаровго төңкөрүп койгондугуңузду таштасаңыз болот эле. Адахан Мадумаров 30 жылдан бери саясатта чөкпөй сынбай жүрөт. 10 жылда мен жок болуп кете жаздадым деп өзүңүз кечээ президенттик шайлоодо элге кайрылып жатып айтпадыңыз беле? Ошондо сиз өзүңүзгө өзүңүз каршы болуп чыгасызбы? 1 жылдын ичинде болуп көрбөгөндөй кемчиликтерди кетирдиңиз. Жер үй өтпөш керек, жер үйдүн тагдыры экинчи кумтөр болот деп, жер үйдү бир олигархтарга лента кесип ачып берип койгон сизсиз го. Кыргыздын кен байлыгы эми башка мамлекеттерге, бөтөн элге иштебейт, биз өзүбүз иштеткенге аракет кылабыз деп убадаларды берген сиз элеңиз го. Бабанов жер үйдү сатып берген, Бабанов ушуга күнөөлүү, Бажаев менен соодалашып кеткен деп видеолорду жасап, кайрылууларды жаздырып, биз аркылуу таратып жүргөн сиз элеңиз го, Садыр Нуркожоевич. Сиздин деле кемчиликтериңиз толтура. Бирок ушу так иштеп кетсин деп, ушул Орусияда жүргөнүңүздө канчалаган адамдар менен, кимдер менен жолуктурган көптөгөн сиздин сырларыңызды биз элге айтпай эле жүрөбүз. Бирок шайлоо жакындаганда 200 метрден ашык Тажикстандагы жерди каркыраны айтып калып эле сиз өзүңүздүн бийлигимди сактап калам, мен ушинтип чардап жыргай берем деп ойлобоңуз. Эгерде сизде мамлекетке болгон сүйүү болсо, өзүңүздүн амбицияңызды, өзүңүздүн жаман оюңузду, кара ниетиңизди артка таштап коюп, ошо Мадумаровго окшогон азаматтарды жаныңызга чакырып, мен кантип чечсем болот? Кезинде ошо Кыргызстанды Орусиядаган $500 миллиарддаган долларларын сүйлөшүү жолу менен чечип койгон Мадумаровго окшогон азаматтардан кеңеш алып иштеп кетсеңиз деле сизге чоң пайда болмок. 1 жылдан бери отуруп алып, болуп көрбөгөндөй ар кайсы социалдык тармактан, YouTube каналдарынан Мадумаровду жамандатасыз. Ага кошулуп алып, чындыкты чыркыратып айткан мага окшогон карапайым жөнөкөй үй бүлөнүн кызын кошо жамандатасыз. Мага кандай гана аялдык, адамдык арнамасыма шек келтирген уят сөздөрдөн бери айтып чыгып атат. Сиздин досуңуздун балдары, аяш балдарыңыз. Ошолор кайсы жерде каржыланып жатат? Кимден акча алып жатат? Элдин баары билет. Муну эч ким билбейт, муну эч ким сезбейт деп отура бергениңиз менен Кудай билип турат. Садыр Нуркожоевич, ушул жөнөкөй эле Тажикстан мамлекет менен чек ара маселесин чечкенге сиздин кудуретиңиз жетпей атса, анда эмнеңизге президентсиз? Анда чече ала турган азаматтарга тактыңызды бошотуп берип коюңуз, ызылдатпай элди. Чече албасаңыз, антип башка бирөөлөрдү кемсинтип, бирөөлөрдүн күнөөлөгөн менен сиздин маселеңиз чечилип кетпейт. Чек ара маселесин кантип чечебиз деп Мадумаров баш болгон, Шыкмаматов баш болгон, Исмаил Исаков баш болгон, Саиджан Эратов баш болгон мыктыларды чакырып алып, төгөрөк стол өткөрүп чечпейсизби? Сизге караганда Сооронбай Жээнбеков акылдуураак экен. Себеп дегенде ал кезинде ошо экстерди топтоп, ушул жарандык коомду топтоп, төгөрөк стол өткөрүп, ошолор менен кеңешкенге аракет кылып көрдү. Сиз ошенткенге да жараган жоксуз. 1 жылдан бери эле каралаганыңыз Мадумаров. Бирок Мадумаровго рахмат. 12 жылдан бери жумушсуз жүрсө дагы, канча президенттин каралоосуна калса дагы, ушу элдер сыйлап, Кудайым бир күч кубат берип, башын бийик көтөрүп басып жүрөт. Ушунча каралоону ичине жутканына рахмат.
Эгерде Мадымаровдун күнөөсү болсо апарып камап коет элеңер да. Мадымаровго кыпындай бир кемчилик таба албай, ошону камай албай, же бир кандай десем, ушундай бир сөз айта албай, анан кийин аргасыз фейктериңер менен жамандатасыңар. Мага окшогон чындыкты чыркырап айтып чыккан кезинде сизди колдоп жүрүп, бирок сиз туура эмес жолго түшүп алганда сизден кайтып ошондой каралоолорго кабылса дагы, мына бакыйган сизге окшогон президенттер жамандап атса дагы, акчасы жок болсо дагы, бийлиги жок болсо дагы, ушундай бир таза жолдо жүргөн Мадымаров сыяктуу таза кишилердин партиясына барып, аларды колдоп аткан мага окшогон карапайым адамдарды, карапайым кыздарды, жигиттерди жамандап, тозокту акча менен сатып алып аткан сиздин кээ бир ошол фейк, ошондой эле жалданма тарапташтарыңызга да рахмат. Шайлоо астында бизге чоң пиар жасап бергендигиңиз үчүн дагы рахмат. Ошо эрегиштен өрөлөт деп жогоруда айткандай, эрегишпей мындай чечип алсаңыз болмок. Бирок бүгүнкү кайрылууңуз сиздин чыныгы, деңгээлиңизди көрсөтүп койду. Сизден эл эле эмес, кезинде биз дагы көптү үмүттөнгөн элек, көптү күткөн элек. Тилекке каршы коронавирусту угоргошум менен айыктырам деп чыктыңыз. Казино адалыраак деп чыктыңыз. Жер үйдү берип койдуңуз. Кумтур маселесин чечпей жатасыз, чече албай жатасыз. Бала бакчамды, үйүмдү мен карапайым элге өткөрүп берип койдум деп айттыңыз. Биз кан какшап, сиздин тарапташтарыңыз барарга үйүбүз жок, жатарга жерибиз жок, Бишкекке тээ алыстан бери жол басып келгенде, ошол бала бакчаңызды ошол сиздин тарапташтарыңызга жата турган жери кылып берип турсаңыз деле болмок. Сиздин мындай байлыктарыңыз бар экенин биз билген да эмеспиз. Ортодон акча топтоп жардам берип жүрдүк элек. Анан элге жардам берсеңиз, анда ошондо берип койсоңуз жарашмак. Азыр эми президент болгондон кийин ошону берип, өзүңүздү өзүңүз пиар кылып, элдерге мактангандыгыңыз жарашпай калды. Эмне кылаарды билбей, кантип маселени чечерди билбей, кантип азык түлүктү арзандатаарды билбей, башыңыз катып турган чагы. Ошон үчүн элдерге кайсы жерге барганда мектебиңерди салып берем, сууңарды чыгарып берем, көпөрүңөрдү куруп берем деген жалган убадаларды бербеш керек эле. Урматтуу мекендештер, биз мамлекет оор абалда турабыз. Балким мен 1 айда 2 айда, 1 жылда 2 жылда реформа жасай албашым мүмкүн деп чындыкты айтышыңыз керек эле. 2 айда болуп көрбөгөндөй өзгөртүүлөрдү жасайбыз. 2 айда биз мамлекетте реформаны жасап коебуз, люстрация болот деп толтура убадаларды бердиңиз. Алардын баары ишке ашкан жок. Ким айта алат ишке ашты деп? Жөнөкөй эле ушу өзүңүздү өзүңүз эле мактатып, Садыр Жапаров парламентке кирип келди, Садыр Жапаров өзүнүн үйүн мамлекетке өткөрүп берип койду, Садыр Жапаров мыкты жарашыктуу кийинет экен дегенден башка сөз жок. Жолдорду салып атат, Кытайдан карызды кутултуп койду деп өзүңүздүн тарапташтарыңызды мактанып эткес кечирип коюңуз. Кытайдан карызды сиз кутулткан жоксуз. Элден чогулган акча менен сиз процентин гана төлөдүңүз. Алардын баары жогун сиз элдин акчасы менен жасап атасыз. Бул жылда эле жасалып келген маселе болчу. Эмне кереги бар ушинтип карапайым элди алдап, журттун башын айлантканды? Садыр Нуркожоевич, Кыргызстан жок болуп кетүү абалында турат. Ошол абалдан сактап калуу үчүн Кыргыздын мыкты азаматтарына бут тоспой кайра жардам бериңиз. Мадымаров эртең парламентке барып калса, сизге кантип иштешти көрсөтөт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын кантип иштешин көрсөтөт. Бирок мынтип каралоо жасап, сиз абер таппайсыз. Алардын баары жалган, баары калп экендигин жакшы билесиз. Ошондуктан айтар элем, дагы да кайрылар элем, дагы да кайталайт элем. Жүрөгүңүздү тазалаңыз, өзүңүзгө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалаңыз. Мекенчил партиясында жүргөндө, сизди колдоп жүргөндө көптөгөн сырлар болгон. Сиздин кимдер менен жолуккандыгыңызды, эмне жумуштарды кылгандыгыңызды биз баарыбыз жакшы билебиз. 2017 жылы 25 мартта келе жатканыңызда Садыр байке, Кыргызстанга келбей эле койбойсузбу? Президенттик шайлоого жакын келбейсизби? Келсеңиз сизди камайбыз деп жатат десем, жок, мени эл колдойт.
20 000 эл кылкылдап мени колдоп чыгат, мага ушинтип айтышты, убада беришти деген ишенчээктик жайыңыз бар эле. Балким жаныңызда жан жөөкөрлөрүңүз Мадумаров ушундай кылган, ушуну айтсаңыз эле сиз деген ушундай эптей албай аткан тарабыңыз көрүнбөй калат. Анан кийин Садыр Жапаров Мадумаровду ушинтип туруп бетине коюп койду, мыкты президент деп айтат деп сизди олуктуруп жаткандыр. Дагы ишенчээктигиңизге салып, ошолорго ишенип, 2017 жылы 25 мартта 20 000 адам мени колдоп чыгат деп келип алып, 2 000 адам чыгып, анан ошол жерде биз Атамбаевдин бийлигиндеги ошол милициялар кагып, согуп, уруп, камап, куугунтук кылгандай, сизди канчалаган жанагы азаматтар алдап койгондой дагы да алданып, өзүңүздүн рейтингиңизди түшүрүп алган чыгарсыз. Өзүңүзгө келиңиз. Эртерээк Мадумаровдон кечирим сурап койсоңуз деле жарашат. Анткени кезинде сизге жардам берип, сиздин атаңыз каза болгондо барып сиздин ордуңузга топурак салган, сиздин балдарыңыз канжаланып жатканда, ошолорго уруп атканда, сиздин азыр жаныңызда жүргөн кошоматчыларыңыздын бирөөсү да чыкпаганда Мадумаров чыгып, баягы балапанын коргогон чымчыктай болуп, балдарыңызды коргоп, Садыр Нуркожоевичти сойбогула, кеспегиле, анын балдарына кол салбагыла деп чыркырап чыккан ошол Мадумаров кулун кезде өстүргөн, ээсин тепкен ат жаман дейт элибизде. Сиздин кулун кезиңизде ушундай колдоо көрсөткөн Мадумаровго бакыйган президент болуп, өзүңүздөр ушул сөздөрдү көп колдоносуздар. Пресс-конференцияда отуруп алып, тажик тарапты сүйүнтүп, алар деген ушул протоколду айтып атпайбы дегендиңиз өтө уят иш болду. Каркыра маселесинде Мадумаровдун күнөөсү болсо, чек ара маселесинде күнөөсү болсо, анда камап койгула алып барып. Анын күнөөсү жок экендигин жакшы билесиз. Ошондуктан дагы да кайталап айтаар элем, айта турган сөздөр өтө көп. Мадумаров жасаган иштердин жарымын да жасай элексиз. Мадумаров президент боло элек, ал президент болбой көптөгөн иштерди жасап койгон. 10 миңдеген биздин кыргыз мекендештерди кулчулуктан куткарган. Кечээ эле пандемия учурунда ушул жерде баягы чек арада өзүнүн мамлекетине кете албай ыйлап жаткан биздин мекендештерди 2 жолу Назарбаевден суранып өткөрүп берген ошол Мадумаров. Мадумаровдун кадыр баркы бар экен. Нурсултан Назарбаев элбасы экен. Ушундай бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, биздин мекендештерди Кыргызстанга өткөрүп койгон. 12 жыл кызматта жок болсо дагы биздин мекендештерге көптөгөн иштерди жасап койгон. Анын ондогон, жүздөгөн мыйзамдар иштеп атат. Аны өзүңүз да айткансыз, жүздөгөн жакшы мыйзамдарды жазган деп. Сиз ал жумуштарды президент болуп да кыла элексиз. Колуңуздан келбей жатат. Бирөөлөрдү каралап, өзүңүздү мактаткан менен иш бүтпөйт. Татыктуу реформа жасап, бийлигиңизди мындай бир туура жолго салбасаңыз, сиздин дагы мындай бийлигиңиз жакшы, мындай кандай десем, жакшылыкты күтпөй тургандай сыяктанат. Ошондуктан айтар элем, урматтуу мекендештер, калыс болуңуздар. Мадумаровдун тарапташтарынын дагы, Мадумаровдун дагы бийлиги жок, байлыгы жок. Бирок биз ушунчалык каралоолорго, ушундай бир басмырлоого тилибизди тишибизге катып чыдап келип атабыз. Эмне үчүн? Бар жогубуздун Кыргызстаныбыз бир, ошол Кыргызстаныбыздын жаркын келечеги үчүн ушунча каралоого чыдап келип атабыз. Колду шилтеп коюп, өзүбүздүн оокатыбызды кылып, жыргап кунап жашай берсек болот. Бирок Кыргызстан мындай абалда турганда, кайдыгер карап, кол шилтеп коюу эч бир жүрөгүндө мекенге болгон сүйүүсү бар адамдын колунан келбейт. Кайдыгер болуу биздин колубуздан келбейт. Келгиле өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз тандап алалы. Өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн, бактыбыз үчүн күрөшөлү. Бийликтегилерден дагы, өкмөттөн да үмүт кылбай эле. Коом, эли журт өзүбүз оңололу. Шайлоолорго баралы. Ошол биз ишенген азаматтарга добушубузду берели. Биз шайласак деле өтпөйт, биз шайлоого барсак деле тагдыр өзгөрбөйт деген кайдыгерчиликтен чыгайлы. Биз ушунча каралоого чыдап,
чыдап сиздердин келечегиңиздер үчүн аракет кылып келатабыз. Орусияда иштеп нан таап жыргап кунап жүрө берүү оңой. Бирок мекенди сагынып ичиңден кан жутуп отургандан көрө чындык үчүн күрөшүүдөн өткөн бактылуулук жок. Бул өзүнчө бир бакыт. Ошондуктан айтаар элем, ушуга окшогон каралоолорго ишенбеңиздер. Жапаров да инсан, ал да адашкандыр. Балким өзүнүн жанындагы отургандардын каралоосуна ишенип, жанагы протокол 1 жыл мурда билесиздер, биримдиктин бир азаматы көтөрүп алып, мына протоколго сиз кол койгонсуз деп чыккан. Ошондо улук, этият бол, биримдик менен сен чөгөсүн деп Мадумаров эскертип айткан. Каргыштан корккула, урматтуу бийлик өкүлдөрү, каргыштан корккула. Биримдик эмне болду азыр? Биримдиктин Б тамгасы жок. Шайлоого катышмак турсун, аты да жок, жыты да жок, 6 күндүк баатырлар болуп кала берди. Ушундай каралоолордон кайткыла, татыктуу адамгерчилик жол менен күрөшкүлө. Чыныгы катачылык кемчилигибиз болсо айткыла. Анан акчасы жок, булардын бийлиги жок, каалагандай калыпта айта берсек болот. Биздин акчабыз бар, бийлигибиз бар. Мамлекеттик телеканалдар менен каалагандай жамандай берсек болот деген нерсе болбойт. Азыр элибиз дагы акылдуу болуп калдыңыздар. Социалдык тармактардан чындыкты ачып билип аласыздар. Көптөгөн кайрылуулар абдан жүрөктө толуп кетиптир. Көбүрөөк сиздерге эмоция менен кайрылып койсом кечирим сурайм. Буйруса жакынкы 4-5 күн аралыгында мен Кыргызстанга барам. Ошол жерде да түз эфирлерди жасайм. Баарыңыздар менен көрүшкөнгө аракет кылабыз. Жүзмө жүрүз, жаныңыздардан көрүшө албасактар дагы ушунда социалдык тармак аркылуу онлайн сиздер менен байланышып турганга ар дайым даярбыз. Эми бүгүнкү Садыр Нуркожоевдин Баткен Каркара боюнча каралоосу ары каттап суу кечпейт, анткени мындан мурдакы президенттердин деле ошо тапканы эле ошол болчу. Садыр Жапаров мен ал протоколду мыйзамдуу деп эсептебейм, мен артка кайтарып койдум десе, Тажикстан менен тең ата сүйлөшө алса, алар бизге кол сала албайт дагы, башка бир кысуу, басмырлоо деген нерселер да жасай албайт. Алар Жапаровду тоготпогондугун айынан бизге баскынчылык келип 36 жараныбызды өлтүрүп кетишти. Бирок ошого да көз жумуп унчукпай чыдап отура берген Жапаровго рахмат. Эми мекендештер, биз дагы унчукпай чыдап отура бербейли. Өзүбүздүн бактыбыз үчүн күрөшөлү. Чыныгы ошол Тажикстандан баскынчылык кылып келген зөөкүрлөрдөн коргогула. Ошолорду аэропорттон барып кармап келип камагыла. Ошолорду сурагыла УКМКнын мүчөлөрү. Колуңардан келсе Батукаевди келип алып кеткиле. Колуңардан келсе Кыргыздын келечегине балта чапкан коррупционерлердин жазасын бергиле. Аскар Акаевдин жазасын бергиле. Анан силердин колуңардан мага окшогон бир карапайым баягы чындыкты чырылдап айтып койгон Орозайым Нарматованы гана кармаган келсе, анда силерге да балли демекмин. Ушунчалаган биздин миллиондогон мекендештер четте тентип жүргөнүнө Аскар Акаевдин чоңдон чоң күнөөсү бар. Ошону талтаңдатып резиденцияда чай бергениңер үчүн рахмат. Силер Мадумаровду жетелеп алып барып резиденцияда чай бергиле. Ал чындыкты чыркыратып айтып атат, силерге пайда кылып атат. Акаевга эмес. Ошо Аскар Акаевдин айынан биз сыртта чет мамлекетте тентип жүрөбүз. Менин бир тууганыма окшогон, бир борума окшогондордун табыты барып атат, өздөрү барбай. Ошолордун өлүгү барып атат мекенине. Ушуларга себепчи болгон ушунчалык бир кыргыздын тагдырын талкалаган адамдарды кармап баргыла. Түштүк Кореянын ушундай бир экономикасын дүркүрөтүп, өнүктүрүп койгон президенттери да камакта отурат. Түштүк Кореяда канчалаган президенттери даргасышты. Канчалаган ушул президенттерин камашты. Кайсы бир президенттин куугунтуктап ошолорду кубалап жиберишти. Биз ошолордун жолуна түшкөндө гана, акты ак, караны кара дегенде гана өнүгөбүз. Коркпогула, бир башта бир өлүм дейт элибизде. Мени камап коет экен, мени өлтүрүп коет экен деп коркпоймун.
бирок мамлекетим жок болуп кетет экен деп коркомун. Акыйкатсыздык орун алат экен деп коркомун. Эгерде менин өлүмүм менен же болбосо мени камоо менен мамлекет дүркүрөп өнүгүп кетсе, мен ага дагы ыраазымын. 6 күндүк папылдап бийликке барсам 6 секундта өзгөртүп коем тагдырды деген 6 күндүк баатырлардан эмесмин. Өзүнүн башын канжыгага байлап коюп, чын жүрөктөн эли жери үчүн, мамлекети үчүн жүргөн азаматтардын катарындамын. Кыргыз элин азамат болууга, калыс болууга чакырамын. Саламат болуңуздар мекендештер. Мындан дагы башка кайрылууларды жасайбыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн жообун берет сөзсүз түрдө президенттин далилсиз, жосунсуз айыптоосуна, каралоосуна. Жана ошондой эле ушул видеону максималдуу жалпы мекендештерге, журтташтарга таратып коюңуздарды суранамын. Азыр мага болуп көрбөгөндөй дизлайк басып, чычалап, жаман сөздөрүн айтып, аялды, адамды ар намысыма шек келтирип, ушундай бир жаман фейктер иштейт мага каршы. Бирок мага эч нерсе таба албайсыңар себеп дегенде, мен эч качан эч бир кызматта иштеген эмесмин. Мен жөнөкөй таптаза Кыргыздын карапайым мигрант кызымын. Андан көрө ошо Акаевди ушунча жылдан бери жүздөгөн өкмөт өкүлдөрүн, ууру коррупционер депутаттардын аркасын чукугула. Силер да эсиңер менен болгула, эми каралайт десе эле мени эле карала бербей. Мариповду эмнеге иштей албай калдың деп ошону каралагыла, ошону сурагыла. Эмне себептен ошо Баткенде суу өтүп кетти деп ошондон сурагыла. Эмне себептен ошо 36 адам өлгөнчө унчукпай отурдуң, ошону өзүңдүн жүрөгүңдү калкан кылып тосуп бербедиң деп Ташиевден сурагыла. Эмне себептен жер үйдү берип койдуңуз деп Садыр Нуркожоевичтен сураңыздар. Сиздерге жөнөкөй эле шпаргалка ушул. Кечирим сурайм, дагы да ушу суроолор келип жатат. Аябай көп менин жекелигиме түз эфирден чыгайын десем деле. Буюрса дагы да жолугушабыз, урматтуу мекендештер. Баягы калыс бололу, калыстыктан тайбайлы. Мен жогоруда бүт бар жок өзүмдүн эсиме келген баягы унутпаган бар жок сөздөрүмдү айтып өттүм. Буюрса дагы да түз эфирлерден маалымат каражаттарынан сиздер менен жолугушабыз. Рахмат.